кандай меримдүү, кандай сүймөнчө көз караштар менен жүрсөңүздөр, ошондой Кудайым буйрса төрүктө ушундай эле жүрөңүздөр. Ошондой эле 8 март айымдардын эл аралык күнүнө карата Ички иштер министрлигинин азамат 1-даражадагы медалы менен сыйлансын. Алыс кетсем үйүмдөн кабатырланып, күнү түнү уктабай санага батып, кара чачың агартып бизди чоңойттуң. Рахматымды айтсам да, таманыңдан өпсөм да, аздык кылат апакем. Апакемдин маанайы ачык болсун ар дайым. Орубачы апаке, узун өмүр каалаймын. Жатқан күндердің бірі сіздердің майрамыңыздар жаз майрамында жадырап дайыма жүрө бериңиздер. Майрамыңыздар куту болсун. Ишиңерге ийгилик, барыңыздардын денсаулык, үй бүлөңүздөрдө дайыма тынччылык, жакшылык, бакыт таабай калайын. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ошол аман болуңуздар. Алар сага эркелеп, узак өмүр сүрүңүз. Апакемдин маанайы ачык болсун ар дайым. Орубачы апакем, узун өмүр каалаймын. Бүгүнкү негизги иш-чарабыздар сиздерге жакшы маанай тартуулап, көңүлүңүздөрдү көтөрүп, ушул түйшүктүү оор жумушта бүт барыңыздарды башыңыздар чогултуп, ушул жерге жакшы кабыл тилектерди айтып, Ички иштер министрлигинин сыйлыктарын тапшырып, биздин мырзалардын даярдаган ушул белектерини көңүлүнөн чыгарган